Мына бүгін Бабановтың daha bir қалпын açıqtайлы. Көріңіздер мына видеоны. Мен айттым, сілер іштейсіңдер, сілер неметесіңдер, біз бухгалтерлер беребиз дедик. Бухгалтерибиз иштей баштады, немете баштады. Анан кийин болсо биздин главный бухгалтерибиз келип алып 6 айда иштей албайм деп кетип калды жумуштан. Эмне себептен иштей албайм десем, тиги булар болсо акчаны сурабай эле кассадан өзүнүн үйүндө алгандай эле ала берет экен депчи. Анан мен чакырып алып айттым, мындай болбойт го дедим да. Эми бухгалтериңиз мындай көнөлүү экен, андай көнөлүү экен. Анан башка бухгалтер бердик. Шарт түзүп баштадык иштесин деп. Бұл видеода айтып атат, биздин финансовый директор, главный бухгалтері жарым жыл иштебей кетип калды деп. Бұл саясатка кирип аткан үчүн мен дагы бир бухгалтер бердим деп. На самом деле кандай болгон? Чинара Ешимкановна, главный финансист Бабанова. Задача была ее биздин компанияга келип болгон финансовый операцияларды, прием передачаларды өткөзүп, бүтүрүп, андан кийин Бабанов шайлоого катышып аткан үчүн анын как главный финансисти катары кайрадан бизге келип айткан. Мен Бабанов президенттикке коюп аткан себебинен мен алдын жанында болушум керек деп Бабановдун алдында, президенттикке выбордун алдында финансовый директору как финансисти катары ошол жакта жүрдү официально. Эч кандай Бабанов айткандай финансист иштей албай койду, кассадан келип акча алып ана мына кылды, бул кылды деген калп. Полностью бухгалтерияны финансовый департаментти Бабанов өзү шайлап жүргөн, жана финансынын бардыгын Бабановдун финансисттери жүргүзгөн. Мына дагы бир калпы.